Салам Супер Кечи порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн биз Жылдыздын үйүндө конокто берүүбүздүн кезектеги каарманы, кезектеги коногу, ырчы мына жакында эле үй алып, кубанычы койнуна батпай турган учур десем болот. Биз ырчы Илгиз Абдалиевдин үйүндө коноктобуз. Анда эмесе жүрүңүздөр. Үйүндө жок окшойт, Саламатсызбы? Супер Кечи порталынан биз сиздин үйүңүзгө конокко келип калдык. Агырыңыздар кут болсун. Жүрүңүз анда кирелик, Келиңиз анда эмесе бөлмөлөр менен тааныштырбайсызбы? Биринчи алгач кайсы бөлмө менен тааныштырасыз? Макул, анда эмесе сиздерге ушул жаңы алган үйүбүздүн биринчи эс алуучу бөлмөсүнө тааныштырайын. Келиңиздер. Бул жак киргенде эле, түзүп киргенде эле бул жак биздин эс алуучу бөлмөбүз болот. Ушундай кандай десем, ушундай идея менен салынган да бул жакчы. Анан кандай десем, бул менин жакын досумдун биринчи алгачкы үйү да булчу. Ошондуктан алардын дагы идеясы десем болот. Анан өзүңүздүн дагы азыр кошумчаңыз барбы? Балким ушул жерин өзгөртсөм дегенчи. Негизи мен азыр киргенде эле ошо өзгөртсөм деген кошумчаларым бар. Кудай буйрса бул обойлорду бир аз өзгөртөм деген, биякта стенкалардын дагы өңдөрүн өзгөртөм деген ойлорум бар. Кудай буйрса бир аз убакыт болгондон кийин жакшы мындай өзгөчө көрүнгөн Дагы да буйрса кошосуз, буюмдарды дагы өзгөртөм деген ойдомун, Кудай буйрса. Көп оокаттарды алып келген жокпуз. Кээ бирлерин болсо туугандарга бердик, ата-энем айылды көчтө жүктөп кетти. Бияка этажга көтөрүп кириш кыйын экен. Анткени бул эмелерди даярдык да баардык нерсени, анан оокаттарды алып келгенге деле өтө муктаж болгон жокпуз да. Анан аларды оокаттарыбыз деле жаңы болчу, баягы биз балалуу болордо алдында көп нерселерди жаңыртканбыз да. Балабызга деп оокаттарыбызды кайра өзгөртүп ушундай кылганбыз. Алардын баарын кээ бирин белекке бердик, кээ бирлерин болсо жаңылай саттык, кээ бирин болсо ата-энебиз алып кетти. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Баягы чыгармачыл адамдардын дагы бир өзүнчө бир кийинген кийими гардероб деп койсок болот да. Канча кийимиңиз бар, көрсөк болобу? Ооба, көрсөк болот. Бул жакта мен азыр кээ бир эле кийген эле костюмдарым бар. Анан мурун баягы отчеттук концерт бергенде дагы ошол формаларым бунун ичиндечи. Көбүн эсе баягы жакшы көргөн костюмдарымды эч кимге бергим келбей эле акыркы күндөрү бир аз толуп кеткен, ошонун үчүн да арыктайм, кийем деп элечи. Анан ушуларды колдонуп жүрөм азыр. Костюмдарым көп эле, кээ бирлери болсо кийилбей эле. Бизге баягы түрдүү костюмдар керек экен да. Ар кандай бир костюмду кийип жүрө берсең айтат экен да, ушундан башка костюм жок беле дегендечи. Ушундай эле костюмдар азыр кычы тигилген баардыгы. Дагы каягана катып койду билбейм, алар пальтолорум бул жакта. Ошондо бул жакта азыр кийип жүргөн кийимиңиз дагы Найзима экөөбүздүн формаларыбыз, тойлорго кийип барчу. Кыргыз көйнөктөрү азырынча ошол. Ошо кийилбей турган кийимдериңизди сурагандар болобу? Албетте сурагандар болот. Баягы мен формага өзгөчө көңүл бурам да. Анан костюмдарымды бат-бат алмаштырам. Анан
баягы батпай калган костюмдарды минилер менен ашпайт, же болбосо мындай кандай десем, достор бар. Аларга берем баягы арыгыраак келип калган балдарга, дос балдарга берем минилериме. Кийинки мурунку кийбей калган костюмдар жапжаң боюнча эле да. Ошол боюнча турат. Сахнага эле кийген костюмдарды анан алып кетет, ошол боюнча эле. Ошол калган жаңылар турат. Анан арыктайм деп калбадыңызбы? Арыктап кайра кийем депчи, ошол жерде айтсаңыз. Бирок аларды кийем дегенде эмеси өтүп кетет экен да, мындай. Модасы өтүп кетеби? Улам баягы убакыт өткөн сайын өзгөчө костюмдар келет экен. Жакшы фасондо, жакшы тигилген костюмдар келет экен. Ошолорго кайра кийгин келбей бересиң да, баягы башка досторума, инилериме бул ал костюмдар жапжаң костюм болуп эсептелет. Жакшы. Анан жубайыңыздын да өнүктөрү бар деп калдыңыз. Анан билишибизче жубайыңыз жар айтып турат, Анан ооба, кантип? Жарды айтып баштаганына туура 1 жыл болуп калды. Ошол ал менин сунушум менен болду. Анан бул дагы баягы элдин дагы сунушу менен болду да. Келинчегиңди жар айттырбайсыңбы, биз тойго чакырат элек деп. Анан мен баягы тойлорго көп региондорго чыккандыктан анан жар да бирөөнү таба келбейсиңби дечи да, бул үйлөнүп элек дечи. Анан жаныма башка ырчы кыздарды алып барат элем. Анан ушинтип алып баягы ой келди да, неге ырдабаска болбойт деп. Анан эме кылдым. Ырдап көрсөң дедим да. Ырдап көрсөң деп ырдаттым. Слух бар экен. Анан ырды үйрөттүк. Демеге биринчи Кочкордон баштадык да. Алгачкы чыгармачылык 2 жаштын тоюнда. Анан ошол жака жеңени айттырыңызчы сураныч деди. Анан ошондо макул дедим дагы. Жарды ошол жактан баштап анан чакыруулар көбөйдү. Анан ырдабайм деген жокпу? Сиздин балким кыйнабыңыз болсо ырда десеңизчи. Башында ошол ырдайсыңбы десем уялып атты. Биринчи ушу ырдатканымда уялды. Анан көндү. Эме болдук, эң кызыгы. Баягы ырды жаттатып студияга барабыз дедик да, запись кылабыз деп барганда эме аппаратка көнбөй атты да, звукозаписка көнбөй түшө албай. Анан мындай эмерек болчу да. Жашык да. Ушуп койсом ыйлады. Кеттик анда түшүрбөй эле кеттик, кайра даярдандык, 1-2 күн кайра башка студияга бардык. Ошол жерден көнүп кетти да. Ал жерден мен эчтеке деген жокмун. Тиги звукозапись баланын дагы мындай тилин таба билди да, кандай ырдатышты. Анан ошол жерден жеңил болду. Жолдошуңуз азыр айтып кетти, өзүнүн кийим-кечектерин көрсөттү, сиздин кийим-кечектериңизди көрсөттү. Анан уулуңуздар Энсардан дагы бул ошолунун уулуңуздардын эмеси? Бул жак уулубуздун гардеробу, бардыгы уулубузга арналган. Атайын кийимдеринин баарын Кийимдер көп турбайбы? бүктөп, бардыгын жыйнап койгонбуз. Азыр канча ай болуп калды? Азыр 7 айдан 8 айга кетип жатабыз буюрса. Мындай аракет бар, басайын деген, басайын деп калдыбы? Жок, жүргөлөйүн деп азыр эми жүргөлөп бир аздан, жерге жаткызганда кыймылдап, артка жылып, астыга жылып аракет кылып жатат. Кылыктар чыгып атат, Күндөн күнгө ар кандай кылыктары чыгып, бизди сүйүнтүп атат. Жакшы. Анан бул жакта турганда эле бешик. Менимче бул жака азыр көп деле бөлөнбөй калды окшойт балдар. Анан сиздер дагы эмне себептен бешикке бөлөбөйсүздөр? Тайнет айтасы биринчи 1 айдан бир аз өткөндө жентектеп келишкен, бешик менен алып келишкен, бардыгын мындай ырымды аткарып, ырым беле, ошолордун аткарып өздөрүнүн жолу менен келишкен. Ошондон баштап эле бөлүп келе жатабыз. Бешикке аябай күн алган, жакшы уктайт, күндүз бири 4 саат, ашып кетсе 6 саатка чейин уктайт. Өзүбүз келип тыңшап, ойгон деп ойготобуз. Кечинде эмне уктайсың деп ойготкон күндөрүбүз деле болот. Ошо аябай тынч, жакшы уктайт негедир. Канча убакыт негизи жаткырса болот бешикке? Билбейм, мен 1 жашка чыкканга чейин бөлөбүз го деген. Анан кийин дагы бөлө деп жүрбөйбү? Жок, чоңойгондо дагы. Антсе деле бөлөп коебуз го. Жакшы. Жүрүңүз анда эмесе баягы ал затына тиешелүү керектүү нерселерди көрүп турабыз. Кухонный гарнитур. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, тааныштырып берсеңиз. Бул жак менин сүйүктүү жерим. Ушул жака жолдошума, ата-энебизге, балдарыбызга тамактарды жасайм, бардыгы ордунда мага жагат тыкан. Жана ошондой эле азыр жаңы келгенибизге байланыштуу посудаларым жаңыра элек, дагы да көбөйө элек. Ошол
буйруса баардыгы алды да. Жаңы үйгө көчүп келе болгондон кийин баардыгын жаңыртам деген ойдомун. Буйруса жаңыртып алгандан кийин дагы көрүшөрүз. Жакшы. Анан жолдошуңузга айттыңызбы, бир нерсе жетишпейт да калыш керек, кошумчалар бар деп. Кошумчалар албетте бар. Мага эң негизгиси посудалар керек. Ошолорду Идиш айттым. аяктар, анан дагы азыр эфирден пайдаланып айта алсаңыз болот. Идиш аяктар керек, дагы калган баардыгы эле бар. Кээ бир күнү жолдошуңуз кеч келет, кээ бир күнү эрте келет. Анан балким үйдө тамак даяр болбой калганда кандай болот? Жолдошуңуздун кабак кашы, маанайы. Кабак кашы, маанайы жолдошумдуку жакшы эле болот. Негизи өзү мындай кандай бүгүн тамак жазабай эле кой, мен кеч барып калам же баардыгын түшүндүрүп айтып турат да, бүгүн сөз тамак жаза же жазаба деп. Ошол мындай кабак кашын бир көп тамак үчүн уруш чыгарган күндөрү деле боло элек. 2 жылдан ашты үйлөнгөнүбүзгө, андайын көрө элекмин. Анан өзгөчө кайсыл тамакты көбүрөөк жасайсыз үйдөн? Үйдөн мен пайдалуу, витаминдүү көбүнчө дымдаманы жасайм болуш керек, анан манты. Ошол эки Жолдошум тамакты. жакшы көргөн тамак манты, ошон үчүн мантыны көп жасайм. Канча убакытта бир кылып турасыз анда? Манты менен дымдаманы? Бир 2 жумада бир, ашып кетсе 1 жумада бир жасай берем. Нарындыктар эми көбүнчө этти жакшы көрөбүз да, шорпо кылып, сууктап кетирбиз деп этти салып шорпо ичебиз. Анан камыр жаясызбы өзүңүз же болбосо балким сатылмаларды алып келип? Көбүнчө колго эле жасайм, сатылма деле колдонбойбуз. Камыр жайганда кыйынчылыктар болгон жокпу башында үйрөнгөндө? Башында Жолдошуңуздан жардам сурадыңыз, мен билбей атам деп. Башында эми бир аз бизден өзгөчөрөөк. От башка жактар жолдошум жакшы, ошондуктан бир аз сурадым, апамдардан сурадым, жолдошумдан сурадым, андай кыйынчылык деле болгон жок. Жолдошумдун жини деле келбейт дедиңиз да, анан кандай учурда келет? Мисалы тамак даяр болбосо, анда келбесе, кайсыл учурда жини келет? Кайсыл учурда байкайсыз жини келгенин? Кайсыл учурда маанайы жокто жинине тийбегенге аракет кылам десең. Жинине тийип алсаң жаман да. Кандай болот жинине тийсеңиз? Ош бетер күчөп кетет, анан күчөтпөйм аны. Ошондой бир нерсе жакпай калса же үй чачык болуп калса жини келиши мүмкүн да. Ошон үчүн ар дайым жин алып, эки жакты байкап. Мына Элгиз мырза, баягы сиздин үйүңүзгө кире эле, баягы конок тозуучу бөлмөгө киргенде эле ушул сыйлыктарыңыз мындай көз көрүнөт экен да. Анан ушул ар бир сыйлыктарга токтолсоңуз, бул жакта эң алгач эле жылдызды түгөй деген менин көзүм көрүнүп турат. Ооба, былтыр гезит KG'ден ушул наамды алганбыз. Жубайым экөөбүз жылдыз түгөй дегенди. Анан калган 21-жылдын жылдыздары, ырасчылык каттар дагы көп. Бир пакетти батпай калды, баарын пыты-чыты кылбай эле мындай чакан эле коюп коелу деп эле келгенде ушуларды коюп койгонбуз. Анан кандай дагы дипломдор бар экенин азыр унутуп калдым, көп нерсе салып жыйнап койгонбуз да. Анан тыккандарын эле бул жерге коюп койгонбуз. Грамоталар, анан баягы кайрымдуулук иштер менен мен көп иштедим 2 жыл бою. Бир 100гө жакын адамдардын ден соолугуна, кандай десем, ден соолугуна салым кошуп жардам берүү, ошол жактардан алган ыраачылык каттар, булар менен мен сыймыктанам. Мен бир аз да болсо булардын адамдардын ден соолугуна жардам бердим деп мен ушуларды койгум келди да. Башка дипломдорго караганда. Анан баягы чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз. Ошол алыстаганыңыздын себеби эмне болду? Чыгармачылыктан билбейм, башкалар үчүн алыстагандай сезилеттир, бирок менин кандай десем, нан таап жей турган ушул чыгармачылык, мен мындан башка кесибим жок. Ушуну 9 жыл бою окуганмын. Ушул кесип менен эле жүрөм. Той, концерттер менен эле жүрөм. Көп нерсе тойлордо кызмат кылып жүрөм да. Ошол, анан жаңырылар, жаңы клиптер менен быйыл иштедим. Жайында ошол балам төрөлгөнгө чейин, келинчегим төрөлгөнгө чейин ошол жубайым деген ырды жаратып, кандай десем, төрөгөнгө чейин, төрөлгөндөн кийинкилерин тарттык да, күтүп. Ал жакшы кетирдик. Анан могу жакынкы 3-4 ай ичинде чыгармачылык менен иштей элекпиз. Анткени баягы балабыз менен алек болдук да, эч жака чыккан жокпуз. 5 ай, 6 ай бою эч жака чыккан жокпуз.
балабызды чоңойтуп торолтуп алалы деп ошондуктан бир аз алыстай Алыстооңуздун себеби ошол себеп болду, эң негизгиси ушул балабызга көңүл бурдук да. Аны эмесе сиздерге биринчи жолу сиздер менен азыр комузду кармап чертип ырдап берейин деп атам. Бирок буга чейин даярданган эмесмин. Аракет кылайын, Сен дегенде деген чыгарманы ырдап берейин, Сен дегенде, сен дегеним, сен деген сенден бөлөк көрбөгөнүм, көрбөгөн сен дегенде чарчабады жүрөгүм, сен деп жүрүп мен ай, сен деп жүрүп мен ай, сен деп жүрүп мен ай, күйгөнү төнгөнү. Бир аз тамагым оорудан кийин айыккандан кийин ушундай кытышып токтоп калдым, эртең аягына чейин дайындаттым эле. Үнүңүз береке. Анан сен дегенде деп жүрүп жубайыңыздын жүрөгүн багындырган ырдап жүрүп багындырдыңызбы же кандай? Жок, андай деле болгон жок. Андайга деле жетишкен жокпуз да. ырдап берген жок эч кандай. Андай болгон жок, экөөбүз ал ырдап бергенге деле жетишкен жокпуз. Тез арада эле үйлөнүп калганбыз экөөбүз. Кантип таанышып калдыңыздар эле? Кайра эле айтып берип делебиз деле. Ушул суроо көп берилет да, чынындачы. Жеңелер аркылуу да. Жеңе Найзиман жеңеси менин классташым аркылуу, классташ кыз аркылуу таанышып, көрүшүп үйлөнүп калганбыздар. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр? Үйлөнгүчө бир ай эле. Биз бир айдай сүйлөштүк, анан үйлөндүк. Бир жумада жетишкенбиз. Андан кийин Үйлөндүк. бир айдын ичинде үйлөндүк. Жолдошуңуздун кайсыл сапатын жактырдыңыз? Кайсыл сапаты сизде ар болгонду? Магабы? Жөнөкөйлүгү жана ошондой эле кичпейилдиги жагат. Ошо. Сизчи жубайыңыздын кайсыл сапаты сизде ар болгонду? Мен Найзиманды биринчи көргөндө кичинекей кыз болчу. Азыр чоң болду да. Билбейм, азыр көнүп калдыкпы? Машинадан түшүп келип жолуккан эле, ай кичинекейсиң го деп баштага түшүргөм. Шернеге болчу ал күнү. Анан Шернеге алып кетип, ошол донары ошо уланып кетти да. Биринчи жолу эле Шернеге алып кетип калгам. Мен аябай коркуп, үйдө жеңимдер чалып, мен үйгө негизи кеч барчу эмесмин да, такырчы сабактан кийин эле сабакта 6:30 бир кечиксем 7-8 чейин барчу да, андан ары жок болчу эмесмин да. Ооба, аябай. Анан жеңем аябай сарсанып алган, анан Илгиз Өзүм сүйлөшүп, жазып телефонун алып камсанабыз, мен өзүм жеткирип анан барам. ошондо макул болгон да, а так жеңем аябай сарсанабы үйдөгүлөргөчү. Бул жеткирип кой, азыр мен өзүм бара калам машина менен деген. Демек жеңеңиз билчү, бирок Митет ба? Ата-энем билчү эмес, ооба жеңем билчү. Тиги классташыма чалыптыр. Тиги чоң эле киши бир нерсе кылып салбайбы деп. Анан тиги классташым чалып, эч нерсе кылбайсыңбы? Точно алып барып кой деп жатты багачы. Анан чармасынан сырткары, үйрөнүп жашоодан сырткары мына жакын эле мына Агыркөл болдуңуздар. Көп болсун ар жолу. Рахмат. Ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Кантип алдыңыздар? Ушул тууралуу айта турган болсом, бул мен үчүн жомок болду. Андай бир кандай десем, алтын балык кармап алгандай эле ушундай болду да. Мен ойго келбеген нерсе, ушундай болду. Экөөбүз ата-энебиздин жанында айылга кеткенбиз, ат башына көчтөчү. Анан азыр экөө эле калган да үйдөчү. Анан инибиз да бүтүп келип экөө эле калып, анан эрмек бололу деп, небересин дагы сагынгандыктан көрсөтүп келели депчи. Анан ошол жакта жүргөнбүз. Жүргөндөн кийин кетели деп ат башыдан дагы биз той заказ алып алганбыз, ал учурдачы 1-2 той заказ алып алганбыз. Анан күтүүсүздөн эле дос балам чалып калды да, абас досумчу. Эң жакын досумдун бири болуп, анан чалды, ушундай үй албайт белең депчи. Кандай эмне болгон үй деп эле сунуштап калды. Кирсең бул турат,
бул жагында мындай бар деп сүрөттөп берип атат да. Анан сүрөттөп берип мынтип айттым. Доске сенин үйүң окшоп атат го депчи. Күлүп эле анан сөзүбүз ошол токтоп калды. Токтоп калып эле анан эме башка темага ошол кандай алабыз сүйлөшүп кеттик да. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Анан чечимибиз бат болду да. 1-2 күн сурап болду. Күтүп үй ушундай албайлыбы деп келинчегимде үй алсак болот эле. Ушундай 1 жыл чыдайлы, анан алабыз. Азыр одна комната ала тургандай эмес бар болчу да, мындайчы каражатыбыз. 2 комната кылып алсак 1 жыл чыдайлы деп турганбыз. Бирок ошол эмеге чейин кыш келгиче балабыз менен жаңы үйгө кирип кетсек деп эле ойлончубуз да. Анан жентек той дагы кылган жокпуз, эмеде эле кыргызча эле айылда кылдык да. Кылып келип анан тушоо той менен үй тоюн бир кылсак деп ушинтип чок эле ошондо балабызды көрсөтүп балким дегендей ушундай кылып атканбыз. Анан ушул балабыз да акчыл тойлуу ырыскулуу экен. Балалуу болгондон кийин көп нерселер алдыга жылып, жакшы нерселер келип, баягы ошол ушундай ак өргөлүү болуп сунушу менен эч башка бирөө айтса балким ойлонуп же мурункудай эле калмакмынбы кое туралчы дегендейчи. Анан бул жака баягы досум алган күндөн баштап билем да бул үй кандай салынып, кандай нерселер кирген, кандай эмелектер кирген. Буга чейин келип коноктор келген сайын эле бизди чакырчу да, кошочу. Баягы коноктошуп достор менен бир же коноктор менен бир болуп эле дайыма эле баягы өзүбүз үйдө жакын болуп калганбыз да. Анан бизге сунуштады. Ошол кубанычтабыз, кубанып эле үйдөгүлөрүбүз дагы бир чечим болуп эле, оюбуз да бир болуп элечи. Мурун болсо бирибиз макул болсок, бирибиз артка тартып эле ушундай боло берчүбүз да. Анан алдык деле келип эле досубуз эме үйгө кирип алып ключту алып деди. Анан 6-7-сине чейин жүзүбүз тойго да караган жокпуз, ат менен кылдык да кетип калдык. Анан келип туруп эле түнү менен кирип алдык. 4-күнү кар жаадып, жолдун тайгалагына келбей, карабай үйүбүзгө келсек, тиги үйүбүзгө келсек свет өчүп калган, муздап калган. Ошол жерден төшөнчүбүздү 2 чайнек эмне чынылар салып кеттик да, бияка кирип келе алдык. Анан бир 4-5 күн ташындык. Баягы кедейди көчкөндө көр дегендей. Оокатым бүтпөйт, биягым бүтсөм деле, тиягым ташсам деле ошентип ташынып бүтүп жайгашып алдык. Демек буга чейин батирде турчуңуздар, а? Туугандарыбыздын үйүндө турчубуз, мындай кеңири элечи, көп жылдан бери эле үй алганча сен үй аласың, ушул үйдө жаша деп чоң үй, мындай биз карап жашачубуз да. Жашоодо кызыктуу учурун айтып берсеңиздер. Экөөбүз эмне кыларын билбей үйдө отурабыз, жалгыз экөөбүз эле. Түнкү саат 12 болду. 12 болду. Туруп кел, эмеңди кыркып. Бул чачып кыркам деп жүргөндө, чачым кел чолка кыркпайын депчи. Аны интернетте кыркып туруп, кырса эч кимсе калбай калпай. Кат. Окшоштуруп интернетте карап кыркып жасасак буякта тоолон жасаса бир башкача болуп калды да. Анан салам барса кат кырып, анан Буну кайсы мастерге кыртыргансыз отпай. Мастерге кыртыргансың. Жолдош мастерге кыртырдым дедиңиз. Ошентип айтып азыр өсүп калды жашы Кудай башы. Оңдотуп. Ошол 12 эмне кыларыбыз билбей ошентип кыркып салганбыз. Маңдайын дагы кызыктуу окуулар өтө көп. Башкача кыркат экен да, жолдошум кармап туруп эле түп-түз мындай. Жок, бөл кырса. Кичинекей кыздардай бөлгөз. Ансын жаза келгенде эчкиникинде болуп, мындай болуп калды. Жана текелер бар го. Анан кийин оңдоп эметип берди. Бирок кызыктуу окуялар көп эле болду бизде. Сиздерге чоң рахмат. Ак өргөңүздөр дагы кут болсун. Буюрса очор бачар болуп, өзүңүз айткандай көп балалуу болгондон кийин буюрса биз дагы келип тартып кетели, ошол күндү Кудайым насип кылсын. Иштериңизде ар дайым ийгиликтер болсун, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы Супер KG жамаатына барыңыздарга чоң рахмат. Биздин баягы чыныгы, баягы таза жүрөктүү көрөрмандарыбызга, хейтерлер эмес. Баарына жакшы күндөрдү, ийгиликтерди, бактылуу күндөрдү, ушундай ак өргөгө жетпей жаткан, мына жетем, ана өз үйүмө кирип алсам болот эле деген адамдарга тез эле үйлүү болуп алсын. Баарына ийгилик каалайм. Эң негизгиси бактылуу, анан ден соолук болсун. Ден соолук болсо баардыгы болот экен. Ардактуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү Жылдыздын үйүндө конокто берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.